Самара Каримовадан "Менин атам эң жакшы адам" деген аттуу чыгармасы болду. Андыктан эфирдик сапарыбызды алдыга улайбыз дагы. Куттуу студиябыздын коноктору, меймандары өзгөчө коноктор экен. Конокторду болсо таныштырып баштайлы. Бүгүн студиябыздын куттуу коноктору керемет адамдар. Баштан баштап тааныштырайын. Негизи ырчы, бийчи, аткаруучу, киноактер, тамада 70 кырдуу талант Бакыт Мамаев агабыз. Аны менен бирге 50 жыл чогуу жашаган, 50 жылда эл жаңы, 70 жылда жер жаңы демекчи, 50 жыл атабыз менен апабыз чогуу жашашкан. Мен Советбек атабыз менен Бейшакан апабыз түндө алтын тоюн белгилеп, экинчи жолу нике куәлүгүн алышып, никесин жаңыртышып, бактылуу инсандар өрнөктүү өмүр сүрүп келе жатышат. Мына ушул кишилер менен тааныштырабыз. Анан үчүнчүсү, төртүнчүсү кыргыз элине аттын кашкасында таанымал, кыргыздын жылдызы, тойлордо жар-жар айткан, сахнанын жылдызы болгон Кенже Касмалиева айым менен куш келипсиздер. Арбаңыздар, арбаңыздар, урпактар барсыздар. Мына бул жерде мен бир өзгөчө бүгүн толкунданып турам. Себебинен байкалып атса керек. Той жуттанып атат. Той бижет. Себеби дегенде мына түнү менен ошо апабыздын атамдардын 80 жылдык тоюн 50 жыл чогуу жашаган бөлүгүн алмасаң азыр өзүңүз айтып өттүңүз. Ушуну өткөрүп бүгүн аябай кубанычтуу болуп, себеби баягы жугуштуу болсун деген. Бул жерде эмне кылып, мен жугуштуу болсун деп мага да эмес, сиздерге да жугуштуу болуп, сиздер дагы 80-90 жыл чогуу жашасын, ушу пирамида ошондо көбүрөөк жашасын деген ойда апабыздардын ошо бүгүнкү дагы бул кишилер жөнүндө сюжеттер тартылганда чоң жаңылык кылып коеюн. Ошону даярданып келдик эле. Себеби дегенде апамдар бул өздөрү жөнүндө кеңири айтып берсин. Бул Актала районундагы тетиги Орто Сырт деген жайлоосунда кеңири абада теп алып жүргөн адамдардын бири. Себеби ошондон бүгүн кубанып болбой атамдар кече той бүткөндөн кийин чарчап эс ала алса болбой жанын койбой алып келген. Негизи бул куттуу студиябызга чакырган дагы бир себеби жалпы элге дагы эмес, жалпы мына тойлордо көп бата өтүп жүрөсүздөр. Эми 6 миллион калкка түз эфирден сиздерден дагы бата алалык деп баадык элибизге жугумдуу болсун деп дагы сизди атайын чакырдык. Андыктан сиздерге бир гана ден соолук. Эми майк баштайлык дагы кандайсыздар? Учурашалы мененче. Жакшы, чакырганыңыздарга рахмат. Анан биз окууну бүтүп үйлөнүп жаңы барганда эле ал кезде Союз убагында баары экономичный болчу да. Тиги экөө бир медик экен, экөө бир квартира ээлесин деп туруп, тиги Актала районунун культ центри Орто Сырт деген жер бар, малчыларынын. Ошо жерге экөөбүздү алып барып койгон. Ал кезде балага да карачу эмес. Биздин балдарыбыз жетим баладай эле ар кимдин колунда чоңоюшту. Интернатта чоңоюшту. А жерде мектеп жок. Болгону 5 колхоздун 200гө жакын түтүн чабандарын тейлечүбүз. А жерде азыркыдай шарт эмес, шарт аябай катуу болчу. Чабандардын 2ден 3төн билесиңер ал кезде жыл алыстан төрөшчү. 2ден 3төн баласы үйүндө. Чабандар болсо тоонун башында, аялдары үйдөгү бала чакасы менен от жакмай, кир жуумай деген менен алышат. Анан артыкча мен акушерка, бул атаңар фельдшер болчу. Биздин жумуш кыйын эле болчу. Ат менен тейлечүбүз кыштыр жайды. Анан эми боюндагы аялдарды центрга дейт. Борборго жеткиресиңер деп. А жерге жеткирсек, менин артыма кайра жөнөшөт тоону өстө. Анткени үйүндө баласы калып калды 2ден 3тө. Аны ким багат? Атасы тоодо жүрсө. Ошентип далай жумуштун ысык соогун тарттык. Жолдун жээгине чейин машинени чакырып коем. Келгени келет, активтердин машинесине жалдырайбыз, ала кет. Больницага чейин, культ центрга чейин. Алар жакшысы адамгерчиликтүүсү алат, адамгерчилиги жогу биз түшкөн машинеге аял түшмөк беле деп алар албай коет. Анан эптеп тиги чоң жолго алып чыгыш үчүн мен аялдарды чанага салып алып сүйрөп келчүмүн. Анан ал кезде 16, 15, 10, эң асы 8 төрөгөн аялдар. Анан ошонун баарына эми мындайынча айтсам эми Алла Кудай колдоду болуш керек. 35 жыл иштедим, канча тиги
апаларга киндигене болдум. Ошондон бирөө дагы мындай мерт болгон жок да. Менин сыймыгым ошо да. Ошончо аялды аман эсен төрөтүп, талаадан төрөтсөм да, үйдөн төрөтсөм да, жеткирип төрөтсөм да, иши кылып баарын аман эсен төрөтүп, ошолордун батасы тийип, биз ушул куракка, ушул жашка, ушул даражага жетип атамго деп ойлойм да. Өзүңүздүн канча бала? Өзүмдүн 7 балам бар. 35 жыл ошол жакта иштедик. 7 балам, 4 кыз, 3 эркегим бар, 29 неберем бар, 9 чөбөрөм бар. Буюрса. Ушул апанын ошол балдары чогулуп ушул жесет тоюн өткөрүп берди да. Жакшы. Бул даярданганда 1 ай даярданды. 1 ай даярданып, мындай ушуну кайра бүткөстөн бүгүн да улантып кайра булардын сюжетин менен кошо себеп тартып, мындай жаңылык болсун деген ойдо. Ушу апамдардын өмүрүн тилеп жаштой болду. Ата апа өрнөктүү өмүр сүрүп келе жатыпсыздар, элге кызмат кылып келе жатыпсыздар. Кудай таалам колдоп мынакей азыр жакшылыктардын төрүбүздүн көркү болуп отурасыздар. Анан ата башында эле апам көбүрөөк сүйлөчү белесиз. Же 50 жылдан кийин акциянын өтүп баштайт бекен. Ушул жөнүндө бир коскоп койбойсузбу? Эми Союз убакта жалаң ат менен жүрдүм. Байбичем деле ат менен жүрдү. Ушул Орто сутка барып, Актала районунун Орто сут Гүлсентилинде. Дегенде 10 жылы Улушбулак деген фельдшер-акушерлик пункт иштедик. Андан кийин анан Сыбада иштедик. Ошол баары 35 жыл ушу тоодо жүрдүк да. Тейлегенибиз жалаң ат менен. Райондон 1370 канча метр ушул алыс. Арпага чейин. Алыс турат. Анан эми бийик тоол жерде иштегендин абазыбы ден соолук Кудайга шүгүр жакшы. Баягы Эме, бул жерде эмнеси? Ошол мезгилде ат менен, чана менен талаадан төрөтүп жүргөндө эң аз төрөгөнү апамдарды кайтып атпай. 8ден төрөчү депчи. Азыркы биздикин жашоон айтканга кичине уяласың да. Ошол мезгилде шарты жок туруп апа, турабы? Туура. Азыркы мезгилде эми бүт бардык шарты бар туруп 2ден 3ден. Эми жаштарга өрнөк болсун деп айтып атабыз ата. Баягы идиш аякка кышат, 50 жылда эл жаңы, 70 жылда жер жаңы дейт. Ал убакта тартип бөлөп эле, аталарыбызга апаларыбыз өйдө карача эмес эле. Ошолор жөнүндө бирке иш козгоп бербейсиздер, тиги идиш аякка кышкан учурлар болдубу? Айтып бербей эле келет ата. Айтып бербей 50 жылдан бери. иш козгоп деп. Бул жаба иш козгоп жүрдү. Билсин деп атабыз да. Эми болот. Баштан көбөлөй өттү. Ал кездеги өзүңөр билесиңер атаңар кандай акыбалда экен. Бир жака барганда ооп чыгылып келсе, оо деп калышчу да. Ошондой мезгилдер көп эле болгон. Аны чоңдор келатат дегенде далай калкалаганбыз, жашырганбыз дегендей. Жаманын жакшысын ашырып. Түшүнгөн абышка деген ысык суукта келатыптыр, кичине градусу көтөрүңкү экен. Ошентиңиз деп. Апа, Түшүнгөн. жашырып коюш керек. Ал кездеги ошондой болчу негизи. Кудайдан жашырбаган элден жашырмак белек, Анан ошондой эле болуп жүрдү. Эми Бакыт аке, тойду алып барыпсыз. Элдин көңүлүн алыпсыз. Атабыз менен апабыздын 50 жашын алтын тоюн алып барган Тузнас сизге буйруган экен. 1-2 шиңгил эл журтка тартуулаңыз. Азыр ушул Музыкалык пауза болсун, мени жакшы ырлардан бир ырдап берели, кайсылыр ырдап берели. Ушул атабыз менен апабызды атайын эфирге чакыргандан кийин демек атабыз менен апабызды куттуктабайдайлы бүгүн. Баракелде. Ушу Бактагыздын калемине таандык ата эне кусалык деген бир жакшы жаңыры чыкты. Аны толукта жактай элекпиз азыр. Сыясы кургайлы экенин көрүп атабыз. Жаңып келдик да себебинен бүт бар жаңы болуп атпайбы? Свежий. Эфир жаңы, башкача жаңы которулган. Биздин ырыбыз жаңы, апабыз жаңы өргө болуп карашы. Ушул себеп буларды элдер баягы кандай нике күбөлүгүн элдер бирөөнү ала албай атса,
Булар 50 жыл жашап, экинчи бөлүгүн кечегине тапшырылды. Буюрса, кут болсун. Ушу бүт бар. Кээ бир айтат, бакыт, сен свадьба кылып үйдүң го дейт, свадьба мен эмне? Ушул жашка 50 жаш анча мен өткөндө бирөө жолугуп, баягы эле келчеңмин, соочум, кантип тажабай жашап жүрөсүң? Дегендей болуп жатат. Туура айтасыз. Атаны түндөгү 80 жашка жаңы чыкты. Жаңы нике кагазын алышты. Анан жаңы тартып отур элем. Баракелде. Азыр радиодо дагы аябай байбабай кетип аткан кези. Силердин студияда биринчи жолу. Күнүмгө арзуайды баракка. Сагынычтан эңсе барды тааматка. Ал эмбегин Ақташ үшін жолулава. Ой, ата-енеке, мен сіздерге баратам. Ақ ембегин ақташ үшін жолулава. Ой, ата-енеке, мен сіздерге баратам. Убакыттын улуулугун байкабай, убак жаштар сырды капты жаткандай. Канча түйшүк, канча эмгегиң ыйгарыба. Ой, ыңалаган балаң бактың жарчабай. Канча эмгегиң, канча түйшүк Ыңалаган балаң бактың жарчабай. Азырын жол бергөнгө эске салып алтын күндөргө кечтерди. Бале. Турсаң керек жол карап жалбарып. Отко салып сагынычтуу сезимди. турсаң керек жолун кара жалбарыба. Ой, отко салып сагынычтуу сезимди. Жаратканым өмүр берсен арчадай. Жүрсөң болоду Не берели чарчабай. Бул кыздардын урматына бөлөнүба. Ой, көргөкүй бол ата-энекем аскадай. Бул кыздардын урматына бөлөнүба. Ой, көргөкүй бол ата-энекем аскадай. Көргөкүй бол ата-энекем аскадай. Ай, баракелде, баракелде, баракелде. Чабалар болсун. Жашаңыздар. Эми ата, бир айта турган кеп бар да. Жакында эле бир аксакалдын дагы 50 жыл чогуу жашаган алтын тоюн башкардым. Анан ошондо сурап койдум, ата, үйдү ким башкарат деп. Десем айтып атат, жаңы үйлөнгөндө 50 жыл мурда чоң проблема болсо мен чечейин, кичекей проблема болсо апаң чечсин деп үйлөнгөнбүз дейт.
Анан Кудай жалга 50 жыл чогуу жашадык, бир да чоң проблема болгон жок. Апам эле чечип келе берген экен. Бардыгын, Анан урматтуу Бешакан апа, ушу 50 жыл чогуу жашапсыз. Атабыздын артыкчылык жактарын айтып бериңизчи. Эми азыркы жаштарга да сабак болсун, азыр жаштар көбүнчө орусчалашып баратат. Ушуну айтыңыз. Анан бул абышкамдын мен эң жакшы сапаты деп баалайм, аябай тууганчыл, Мынакей. намыскөй. Мынакей. Намыскөй аябай. Ушул. Анан азыр жаштар керек болсо бир тууганын эметпей атат. Анан азыркы жаштар негизи шаарда жашагандар кирип келсе кабактары бүркөлө түшөт экен. Мынакей, ушуну айтыңыз. Биздин убакта деген эшиктен киши келип келатканда жасаган оокатыбызды ыргыт ийиттирип, төргө төшөк салып чай ичиңиз деп жаркырап туруп, жаркырап жайнап туруп тосуп алчубуз. Ыйлап атсак да тосуп алчубуз киши келатканда. Турмушта өйдө төмөндөр болот, Абышка экөөбүз кичине таарыныша кеткенде эшиктен киши келип келатканда эчтеке көрбөгөндөй болуп, болбогондой болуп, жаркылдап жайнап тосуп Мына сабак, мынакей сабак. Анан азыркы жаштарга мен айтарым, айланайындар, ыймандуу, ырыс-кешиктүү болуп, тууганды сыйлагыла. Тууган деген жакшы болот. Кыргызга негизи тууган көп болбосо болбойт. Анан ыймандуу болуш керек. Эми кыргыздар мисалы үчүн жамандыгы, жакшылыгы болобу, бир жерге барып калсаң, жалгыздын иши кандай экенин, көптүн иши кандай экени даан эле көрүнүп калып атпайбы? Анан ошон үчүн мен айтарым, ынтымактуу болуп, көбүрөөк төрөп, баатыр эме болуп, мекенибизди, Ушуну көп айтыңыз да, көп айтыңыз. мекенибизди жаштарга толтуралы. Жаштарыбыздын асты кетип атат. Ошону кайра кайрып алганга дагы кичине өзүбүздүн немебиз көбүрөөк болуш керек да. Канча тиги баш көп болсо ошончолук мындай неме көп болот, ынтымак, ырыс-кешик көп болот. Бир сөз бар экен апа. Эгерде тууганың жаман болсо ыйманың кетет дейт. Аялың жаман болсо тууганың кетет дейт. Тууган кетет, сөзсүз. Анан балаң жаман болсо жыйганың кетет дейт. Эми атамда жубайы жакшы экен, тууганы жакшы экен, балдары жакшы экен. Бактылуу аксакал экенсиз. Бар болуңуз. Бар болуңуз. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дейт. Себеби дегенде кыргыздарда жакшы кеп бар. Бул баптардык болуп калат өзүбүз баягы. Аялы начар экенин эркектин жакасынан билесиң дейт. Ери начар экен, аялы такасынан билесиң. Себеби такасы майтып болуп кичине кеп тигип калса, ата эритин начар экен да. Если жолдошу кычырап турса, аялы сонун экен дейт да. Ошон үчүн мен айтканымды угуп калдыңар, эртең келчектерге айтпайм, мени карап билишиңиз керек. Бул цитата болсо Бакыт Мамаевга таандык деп айтып койсок болот. Бул жакта да сонун СМСтер келип атат. Көрөрмандарыбыздан саламатсыздарбы? Тамаша каналы деп жазыптыр. Бүгүнкү коногуңуздар аябай сыйлуу коноктор. Жараткан узун өмүр берсин, бактылуу карылык берсин, балдарыңыздардын сый урматын көрүңүздөр деп куттуктоо айтып жаткан өзгөндөн Элмира эжекебиз жазган экен. Ассаламу алейкум, урматтуу менин сүйүктүү алып баруучу досторум. Бүгүнкү күндө эмес, ар дайым силерди угуп көрүп кубанычта турам. Силерде ден соолук, тунук эфир. Атама Самыйбеке, апагам Светага бата берип койгулачы дейт сураныч. Жана ошондой эле сиздердин сыйларыңар жугуштуу болсун. Жаратканым колдоп жүрсүн. Инимдин аты Улан, улуу инимдин баласы Умар деп жазыптыр. Ата энем 40 жыл чогуу жашаптыр деп биздин көрөрманыбыз Аселе эжекебиз жазган экен. Салам Пирамида телеканалы, экранын көркүсүз, эсен болгула, ишиңиздерге ийгилик, Каракулжадан деп салам айтыптыр. 845 номери менен бүткөн биздин көрөрманыбыз жазыптыр. Салам Пирамида телеканалы, ишиңиздерге ийгилик, ата апа аман болуңуздар, канча жыл чогуу жашадыңыздар деп жазыптыр. 50 жыл жооп берип коелук. Анан бул жака бир суроо келиптир. Салам Пирамида телеканалы, ата энебиздин көркү болгон медальдар экен, медальдар жөнүндө кеп салыңыздар дейт. Анан медальдарды көрсөк эле бул согуш убагын көрүп калган кишилер деп ойлойбуз да. Анан ушул медальдар жөнүндө дагы бир кеп салып бериңиздер. Абышка өзү айтып береби же мен айтып берейин? Сиз айтып бересиз. Кулак. Эми атаңардыкы бул Союздун убагындагы алган медалдары, соцсоревнования деген бар болчу. Ошонун жеңүүчүсү деген бар болчу. Бул болсо ардактуу ветеран. Могунусу да Союздун убагында ардак белги ордени бул. Даражасы жогору да. Андан кийин пенсияга чыккандан кийин
районубуз больницаныкы жиберип атып, бул Кыргыз Республикасынын ардактуу аксакалы. Бул экөө ошонуку. Кыргыз Республикасынын ардактуу аксакалы. Айылдын атуулдары. Анан Теңир тоонун Актала районунун Теңир тоо. Анан бирөөсү кайсыныкы болуп кетти? Айыл өкмөтүнүн. Айыл өкмөтүнүн Тоголок молду айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулдары. Жакшы. Меники болсо мен бул жактагы өзүмдүн балдарым менен алган эмгегим, көрөгөндөгү эмгегим өкмөт Баатыр эне деген. Баатыр эне мына ошо бияк ошого Эң жогорку даражадагы Баатыр эне. Баатыр эне. Бул болсо ошо балдардыкы. Могул болсо улуу балам Баткенге барган, ошолордун баткендиктердин берген жоокердин энемеси Энеге даңк деген медалы. Андан кийинкиси Асыл апа, ушу Кыргызстандыкы. Андан кийинкиси Теңир тоонун айымы, анан дагы бирөөсү кайсы экен? Асыл айым бар дейт. Асыл апа дейт, ушу Бишкектики могу аялдар советинен берилген. Кыргызстан. Эр жигиттей үчүн төрөйт. Ушу Баткенге чейин уулдарыңыз кызмат кылган экен, элге кызмат кылган экен. Ушу балдардын, кыздардын урматтыйын, жакшылыктарын көбүрөөк көрүңүздөр. Анан апа, тиги тоодо жүргөндөрдө кичине кыңылдап, ырдагандарыңыздар бар беле? Эми жок, мен андай Атам баягы. калдым. Атаң жаш кезинде ырдачу, насыр эми ырдай албай калды, билбейм эми. Бир кыздап коесузбу? Ырдай албай кайсылыр дейм. Сөзүн да билбей калды го деп калдым. Сте Дебишкан. жаш кезинде бугурда челем. Азыр кичине кысканып калат го дейм, 50 жылдан кийин да кичине. Апам кандай? Өмүр бою сүйүп жүргөн кишини баары тыштагым келбейт экен. Мына ушундай тунук бекем болуш керек. Бул чында эле азыр деле бирөө менен сүйлөшсө деле ичим тарып Кызганып кетесиз. Бар болуңуз, бул жигитчиликтин сыпаты, жигитчиликтин сыпаты болуш керек. Дербишхан Ажиев деген бир теңдиш бар эле. Обон жаткаруучу. Өзү обончу, аткарчу, кыякчу. Биз больницада иштеп жүргөндө өздүн көркөм чыгармачылыгына кыяктатып берип. Алып баруучу болуп даярдачу ошо. Анда бул мама кичинекей бала. Бу да актарлардын баласы. Анан ошонун бир өрүн аткарып берейин. Мынакей комуз менен коштоп коебуз. Айталбайм сөздү басылжыр, ашыктык жаңы байлап жүзүмдөн тамган сүйүнүп жүрөгүм сезип жүргөндүр. Берекелди. Оюмдун айтсам билдирип, оңтойсуз жерден ирдирип, алдыма коюган милдетти. Алчудай болдум билдирип. Вале. Жалындап делем көнүмүзүн, жансырын айтсам жетпекти. Камалдым барып тузакка, кааласаң койсоң өзүң бил. Камалдым барып тузакка, Кааласаң койсоң өзүң бил. Сиз жигит эле боюнча экенсиз, ушундай зырпыйып жүрүңүз. Кудай буйруса мына Кавказда 140-150 чейин чыгышат. Мына ушул кечеде айтылды. Анан биздики болсо барып эле 100ке чыкты эле токтой берет. 100төн ары деле сан бар. 110, 120 деген сандар бар. Өзү адамдын биологиялык жашы япондор изилдеп атат, 120га чейин кенен эле жашаса болот экен. Ушу өмүрүңүздөр узун болсун, бактылуу талайлуу болуңуздар дагы. Рахмат. Сиз жанагы бир жакшы тилек, жакшы нерсе айтып берем деп атпайсызбы? Мен эмне себептен
қуанып сіздерге ошо алып келип сүйүнүп аткан себебим мен ошол Орто Сырт деген жайлоодо мен да чоңойдум. Ошондо апамдын кечээки ошо кызын мага көрсөтүп аябай кубанып толкундандым. Ошондо апам боюнда бар мезгилде менин жеңем мен апам деп коебуз, мени багып чоңойткон. Себеби биз ата-эне менен эрте калгандыктан улуу агамдын келинчеги багып чоңойткон апа деп калганбыз. Ошол киши ал столовойдо повар экен да. МЖСтин столовой. МЧСтин. Ал жерге эме келет экен, бөлкөлөр келет экен да. Апам ошол жылдары боюнда бар да, эми эркектер түшүнбөй талгак деген болот экен. Ошондо бөлкөгө талгак болуп турду. Анан ошо апам иштеп атса, мен ошо апама ушул бөлкөдөн алып келишкенмин да. Эки бөлкөнү эки жагына көтөрүп келчи. Сука, ошол мына ошол кыз кайсы эле деп мен таанып айтам, мына могус болчу деп. Ким кыздан? Айгерим деген чоңойтуп мына айтып атпайбы? Сен талгак болгон, мен талгак болгон, ушул кызга сен бөлкө алып келип берип жүрсүң деп. Ошондо мен кичинекей бала чагым экен да. Эми ошондо себеби ошол бала чагым кече дагы эфирден да айттым. Анан кече баягы мисалы үчүн өзүңүздөр баарыңыздар билесиздер, мени баягы Кара Жоргонун алып чыккан адам, Кара Жоргонун изилдөөчүсү деп эле мени алып турушпайбы? Бул эми жакшы. Кара Жоргону анан шамандарды баягы бийлерди мен изилдеп алып чыгып баягы сен өзүң айткандай бийчи деп. Ошо биз баягы казактар менен талашып кеттик, намыстан тек Германиядан бери алып келип ызчы болуп кеттик го. Анан баягы далилдеп мына бул кыргызчыкы деп 34 жылы тартылган эфирди алып келип. Ошонун эң алгачкы мына ушул Орто Сыртта ушулар баягы комузга бийлечи да атамдар. Ошол мага бала чагымда каныгып калган да. 40-ңа барды деген бар эле, кой кыркканда барып чогулат эле. Ошондо булар бийлеп комуз менен бийлеп калса, ошол мен бала чакта көзүмдө калган экен да. Эсимде калып анан ошол музыка бийлеп кыргызда бий жок дегенде, кантип жок, могу бий деп мени алып чыгып анан баягы кинодогуларды далилдеп, ошол бар далилдеп атып анан баягы Мамаев болуп калып атпайбы, Мамаев алып чык деп. Жок, мен кечеде ошо атам бийлеп берсин деп сурадым. Атамды чыгып Кара Жоргонду бийлегенде элдер таңыркап калды. Мына силер мен айтпагыла, мына мен ушулардан мен карайым деп калгандарды мен элге алып чыгып атам десем, кол чаап элдер аябай. Комузга бийледиби кече күнү тойдо? Кече Кара Жоргон музыкасына бийледи, илгери комузга бийлечи. Илгери сен комузга бийлеп. Бул негизи Баткендеги съемкада Төлөбөш Окуевдин да фильминде бар. Анда да ошо Кара Жорго комузга бийлениет. Ошо биздин илгеркиден, себеби бизде бий болгон. Бий керек болсо биз бий менен, кыймыл менен элге эмнени кылып атканын кыймыл менен түшүндүрчүбүз. Азыркыча айтканда пантомима сөзү жок. Эл түшүндүрчү ошо жылкы байлап атканын, ошол жерде бээ саап атканын, ошол жерде беширгайды бүт баары ошо бий менен түшүндүр. Бирок Бакыт мырза, сизге сөзүңүзгө аралжы. Кара Жоргонунда бар бир ар кандай стилдери бар экен, анан сиздин стилиңиз башкачараак да, мындай өтө динамика көп да. Накта толук кыргыз экениңизди белгилейт да. Кээ бир акталалыктар толуп атпайбы. Мен наркы Орто Сыртта апамдардын жанында. Эми кенже айымга дагы бир ырдаталы деп баягы азыр мен айтайын деген себебим ушу Кенже Касымалиеванын дагы кечээки апалардын тоюна биз камданып бир айдан бери эметип калдык. Ошондо бир мен аябай сурандым, бул киши өзү баягы акындыкта жайы бар, өзү ишкер дагы, могу тигип аткан кийимдер да бир өзүнүкү. Ана бул кишини да болбой таң атпай суранып, себеби мен ырларымдын көбүн ушул киши аткарып жүрөт, себеби мен көбүнчө баягы кыздарга жазган ырларымдын көбүн ушул киши аткарып жүрөт. Анан бул кишинин эмнеси жаңыры жаңы айтылган да азыр. Жаңы чыкканда себеби азыр балдары да уккан жок муну. Себеби кече ушул атамдын, апамдардын балдарына ушунча ыраазы болдук. Мисалы үчүн ошол эле сизделе ким кубанбасын ушу балдар чогулуп 80 жылдык жашын өткөрүп берип атса. Ата менен апалар аябай бактылуу адамдар экен, ушул балдарын ардап, балким азыр көрүп атабы, көргөн жокпу, эфирден көргөндөй эле болуп атат болуш керек экен, жетишип калдыбы? Ушул ырды жалпы Кыргызстанга, биздин балдар ушу атанын, апанын балдарындай болсун. Сиздики да, биздики да ыймандуу балдар болуп, баардык ушу балдарына мен ушул жерден эфирден айтат элем, миң мертеме рахмат сиздерге. Себеби дегенде мен ушунча сүйүнүп, ушунча толкундануу менен тойду алып бардым. Себеби ар ким ойлойт экен, менин да балдарым ушундай болсун деп. Ошол үчүн апабыздан жугуштуу болсун. Бизге да эмес, сиздерге да жугуштуу болсун. Бардыгы. Жалпы кыргыз элине жугуштуу. Ушул кел бир тууган деген атайын жазып, ошо эң кичүү баласы атайын Россиядан үй бүлөсү бүт баардыгы тыштап келип өткөрүп берип атат. Ушул бир туугандарга жалпы ушу жаңырдын бет ачар атайын ушул апам менен атама
балдарына жазылгандар. Оны жаңы чыкты, бирок аранжировкасы боло элек, бирок ушул сюжеттин тартканга мен элдер кеткиче бүгүн мен азыртан баштаган. Демек биздин телеканалда эксклюзив болуп турбу. Бет ачар. Оонду ырлар да жаңы болуп атат, окула тургандар да жаңы болуп атат. Мен да тойдо болдум. Барып атабыз менен апабызды куттуктап кеттим. Аябай толкундануу болду да. Действительно аябай башкача той болду. Атабыздын 80-жылдык туулган күнү. Анан чогуу жашаган 50-жылдык жаңы нике күбөлүгүн алышып укмуштуу да. Киргенде эшиктен киргенде башкача болуп, атамдардын ушундай бир отчеттук болду. Ушунча жыл чогуу жашап эмне кылды, элдер чыгып алып калпиде алаканына салып бердим да мына кейде. Балдар бүт чыгып, мына улуу кызы Гүлзат чыгып, андан бери Ильичтер бүт барып чыкканда, ар ким балдары менен небери чөйрөлөр менен чыгышпады. Зал толуп калды. Мына ошондо бир өзүнчө толкундануу болду. Баягы чыккандарга билбесе керек. А чүңөн адам аябай. Ошол жердегилер келип эле мен колум кармап, рахмат деп алаканга салып бердим, бүт барып барактап бердим дейт. Ошондо бирок мен барактан жок. Булар ошону отчетунда чайып коелу. Мынакей. Биз бекер жашаган жокпуз. Ошон үчүн мен ар бир бүгүн болуп эртең ажырашкандар жок болсун деген ниетте. Ушинтип 50 жыл жашайды. Биз дагы бир күбөлүк ала албай жүрбөй, экинчисин алганга аракет кылалы. Оң жагына чогуу жашап деген айтты. Өргө конокко келе. Андан соң мен да көп сүйлөбөй эми ырды окуп берейин. Атайын Бакбайка айтып кетпедиби? Атайын ата менен апанын бала чакасына арналган ушул тойго арналган болуп калды. Кел чогулуп сыйлашалы бир тууган. Түндүгүндө ата-энебиз бир курган. Жарпын жазып ырдашалы келгиле, чер жазышып сырдашалы чечиле. Ошол үйдөн канат байлап учканбыз. Ар бирибиз ошол үйгө куштарбыз. Эч бошобой көр оокаттын айынан жолугушпай, чогулушпай кусабыз. Сыйлашалы тирүүлүктө чечиле, кел бир тууган жездек эжеке келгиле. Унутулгуз болсун ушул ой тилек, тирүүлүктүн кайгы муун жеңгиле. Ал жай сурап бир болорлошуп алалы, көңүл алып шаңга бөлөп санааны, бир туугандар, жакындар масылдар, жакшылыкка таштаптайым кадамды. Баракелли. Сону. Эксклюзив. Сен дагы түшүнбөйсүң. Бул себеби ырларын жазып эле окучу эмес да. Биринчи жолу эфирге окуп чыгып атат. Тетак жазып коюп эле өзүнчө эле катат. Мен айтып атам, сондурлар экен, эмне үчүн чыккан болбойт. Азыр бул даяр эмес эле, болбой эле, ойбой эле койбойт эле. Бакыт мырза, эми сиз көп кырдуу талантсыз да. Сизди бүтүндөй кыргыз эли тааныйт. Анан ушул атабыз менен апабыздын 50 жыл чогуу жашаган алтын тоюн сизге Кудай таалам насип кылган экен. Анан ар бир көрүүчүнүн үйүнө азыр таңкы жакшы маанай тартуулап дагы бир жакшы ырдесте сизден болсун деп сураналы. Сиз ага чейин бул жакта СМС билдирүүлөрдү окуй баштайлы. 84 номери менен бүткөн абайт. Саламатсыздарбы? Атабыз менен апабыз кайсыл жерден экенин айтып коесуздарбы? Аттарыңды айтып коесуздарбы деп суранган экен. Авталада Советбек атабыз менен Бейшакан апабыз. Балаңарды күтүп жатам дейт. Бакыт байке ата апаңыз канчага чыкты деп дагы сурап атат. Салам пирамида, мен сиздерди жакшы көрөм деп Айсулуу жазган экен. Дагы бир жолу салам айтам. Биздин ата-энебиз да 50 жылга болду чогуу жашагандарына дейт. Озное району Шоро Башат айылында турушат дейт. Сиздерди дагы куттуктайбыз. Жана ошондой эле салам Акталаалыктар деп жазыптыр. Угуп олтурсам айылыма барып келдим. Ата апа аман болгула. Мен да Акталааданмын. Тааныш жайлоолор айтылып, атам орто сырт арпага көп каттачу эле зил айдап койчуларга жем ташычу эле деп жазган экен. Мына сиздерди дагы таанып атышат. Саламатсыздарбы, Пирамида телеканалы, сиздерге баардыгыңыздарга салам, аман болуңуздар деп жазыптыр. Салам Пирамида каналы өркүндөп өсө бергиле деп жазган экен. Рахмат сиздерге дагы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Таңкы маанай тартуулап мына жакшынакай ырлары менен Бакыт мырза келди, Кенже айым келди, атабыз менен апабыз отурат. Батаңызды берип коесузбу? Батаңызды берип коюп, анан баягы билген ырдыктар коелу. Бата берип кой. Жалпы Кыргызстандын жаштарына, элине. Айланайындар, жалпы Кыргыз элине тынччылык болсун. Кыргыз элимде тынччылыкта болсун. Балдарыбыз ыймандуу болсун. Ушул
биримдикте, ынтымакта, элибиз ынтымакта жашап, ушул келечектеги доорун жакшынакай балдарды жакшы тарбиялайлы. Айланайын кыргыз ата энелер баарыбыз тең балдарыбыз бар. Ушу балдарыбызды жакшы жолго, патриоттукка аябай үндөп, улуу жакка такыр балдарды жибербейли. Жаман жолго баштатпайлы. Аман болсун балдарыбыз, өмүрлөрү узун болсун, ден соолукта болсун, элибизде тынччылык болуп, дайыма элибиз ынтымакта болсун. Амин айла. Апам кошумчалап коем дейт. Дагы бир жолу жалпы кыргызстандыктар саламатсыздар. Артыкча жаштар айланайын жаш өсүп келаткан жаш муундар. Анан бизге окшогон эн аталар балдарыңардын ырахатын көрүп жаркырап жайнап оору, сыктоо, кыйноо дегенди билбей ошо балдарыңардын төрүндө жайнап биздей болуп отургула. Биздики жугуштуу болсун. Балдарыбыз ыймандуу, ырыс кешиктүү болсун. Ошолордун ырахатын көрүп эле такыр кайгыны билбеген кары бололу. Кыргызстаныбыз өссүн, өнсүн. Өкмөтүбүз жакшы болсун, башкаруубуз жакшы болсун, балдарыбызды жакшы жолго салсын. Анан артыкча келин кыздарыбыз кайтарыбыз. Эч качан кыргыз 1-2 менен чектелген эмес. Жок дегенде кыргыздын эң аз дегенде 5-6 баласы болуш керек. Мен силерден өтүнөрүм, керек болсо энелик кылып Кыргызстаныбыздын тукумун көбөйтөлү, жаштарыбызды өстүрөлү, ошону менен бирге эле акыл эстүү, ден соолугу чың болсун, бизди коргой турган солдаттар көбүрөөк төрөлсүн, бизди бага турган жигиттер дагы атыбызды чыгара турган сулуу кыздарыбыз, бактылуу кыздарыбыз да аман болсун, бар болсун, ошолор да көбөйсүн. Айтканыңыз келsin. Биягыбыз 50 жаштой болуп кетти. 80 жаштой болуп кетти. Бакыт агабыз бир чыгарма аткарса ошону менен эфирибизде жыйынтыктайлы. Көз ачып турганча 1 сааттагы убакыт өтүп кетти. Энике бай, ойым, энике бай, огутманду уюлум, алып келип тамырыңдан алтын өмүр, бешигине уюдум, сен көз жумсаң унутармын жылы чыдап, мен көз жумсам көз өткөнчө муркурам, татып айткан минуталык толгон менин күтүм, алып келип бергеним, татып айткан минуталык толгон менин күтүм, алып келип бергеним, энике бай. Баракалла болсун. Бейиш каякта зейнен тамандасында ушул сизге Бакыт Мамаевдин жалпы кыргыз элинин атынан арналуу деп түшүнүңүз. Эми бактагыңызга, меймандарыбызга сизге эки микрофон берелик дагы, ошону менен жыйынтыктайлык. Атамдар бир жалпы каалоо тилегин айтып коюңуз ата элге. Атамдан баштайлы. Атамдан баштайлы. 80ге чыгыпсыз аксакал. Эми жана деле айттык, эми деле айтайын, элибизде ынтымак болуп, элибизде тынччылык болсун. Жалпы эле кыргыз эли ынтымакта болуп, тынччылык болсун. Бизде балдарды өстүрөлү, энеталар. Баарыбыз тең балдарыбызга акылыбызды айталы, оюбузду айталы. Балдар өсө берсин, аман болсун, бар болсун. Өзүңүздө бар болуңуз, алдыда жүрсө ак жолдой, артта жүрсө саң болдой болуп, ошо элибиздин, журтубуздун
түз багытын көрсөткөн аксакалдарыбыз көп болсун. Апа келиңиз. Эми жалпы Кыргызстан элиме айтарыбыз бактылуу жашоо болсун. Ыймандуулук болсун, карыбызда жашыбызда да ыйман болсун. Жол көрсөткөнгө биз карылар бололу. Ошону улап кетип бизди сыйлаганга балдар аман болсун, силер аман болгула. Анан биздин жашообузда, эмгегибизде баарыңыздарга жугуштуу болсун. Ар бир кыргызстандыктын үйүндө жакшылык болсун, аман болушсун. Рахмат. Бакыт ага, жараткан жалгасын дейли. Сиздердин эфирге да рахмат. Сиздер ушунча мен оюма тилегиме тилек кылып кошо берген сиздерге рахмат. Сиздерге ушул жалпы эле пирамидага Кудай таалам өмүр берсин. Атамдардын жашындай болуп 80 жаш, 90 жаш, 150 жаш болуп ошондо бир баягы эфирдеги деп ушул эфирде кайталап кандай келет. Бүгүнкү жакшылар менен келген Кенже айым Кенже Касмалиева. Жалпы теле көрүүчүлөргө бүгүн бир жакшы маанай тартууладык деген ойдомун. Атабыз менен апабыздын тилектери кабыл болсун. Сиздерге да рахмат. Эфириңиздер дайым тынык болсун. Жалпы кыргыз элге баарыңыздарга бейкучулук жашоо каалайм. Аман болуңуздар. Чоң рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биз болсо урматтуу теле көрүүчүлөр, жарынамалык тынууга, андан соң экинчи саатыбызга кадам таштайбыз. Биз менен болуңуздар. Биз менен болуңуздар.